Карамушкина Асылбек Жээнбековдун билдирүүсүн короздонуу деп эсептейт. Мындай короздонуунун эч кимге кереги жок деп ойлойм. Сиздерде бүгүн Атамбаевсиз съезд өтүп жатат. Ал жактан эле өз билдирүүңүздү айтсаңыз деле болмок, деди депутат Ирина Карамушкина Асылбек Жээнбековдун КСДПдан расмий түрдө чыкканына жооп кылып. Ирина Карамушкинанын айтымында бүгүнкү күндө башкы жана актуалдуу маселе бул чек ара коопсуздугу. Жарандар аны чечүүнү талап кылышууда. Ирина Карамушкина Алмазбек Атамбаевдин маалында баары кол кысышып, үн катпай жылмайып, ал кеткенден кийин гана баш көтөрүп жаткандар тууралуу айтып жатканда төрага Дастан Жумабеков микрофонду өчүрүп койду. Ал темадан алыс чыкпоону эскертти. Кызы Гульнара Каримова кайсы түрмөдө экендиги маалым болду. Өзбекстандын биринчи президентинин кызы Гульнара Каримова учурда кайсы түрмөдө экендигин анын жактоочусу билдирди. Бул тууралуу жактоочу Грегуар Манжа өзүнүн твиттерине жазып чыкты. Манжо түрмөгө баргандыгы тууралуу билдирүү жасап, Зангиотадагы номер 21 аялдар түрмөсүнө кардарым менен жолугушуу үчүн келдим деп Каримова деген хэштегти калтырган. Ал кийинки экинчи күнү да барып жатканын айткан. Эске салсак, Гульнара Каримова 6 мартта Ташкентте кармалгандыгы тууралуу маалымга чыккан. Май айында кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алат. Быйылкы эс алуу күндөрү атайын токтом менен бекитилген. Май айында кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс ала турганын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эске салды. Дем алыш күндөрү аныктаган өкмөттүн токтому 2018-жылдын 24 декабрында чыккан. Ага ылайык жаздын акыркы айында төмөнкү күндөр эс алуу күндөрү болмокчу. 1 май шаршемби эмгек күнү, 9 май бейшемби жеңиш күнү, 10 май жума иш күнү болуш керек эле, бирок Конституция күнү белгиленген 5 майдын жекшемби эсебинен эс алуу күнү деп жарыяланды. Россия Касым-Жомарт Токаевди кызыл килем төшөп тосуп алышты. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев алгачкы расмий сапарын Россиядан баштады. Москванын Внуково аэропортунда Токаевди кызыл килем төшөп салтанаттуу тосуп алышты. Бул боюнча Нур КЗ жазды. Президентти тосуп алуу үчүн Казакстандын Россиядагы өкүлү Имангали Тасмагамбетов жана Россиянын Тышкы иштер министрлигинин орун басары Сергей Рябков келди. Андан соң Касым-Жомарт Токаев Кремльде президент Владимир Путин менен жолукту. Иш сапардын алкагында бир нече документтерге кол коюлуп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрү күтүлүүдө.